Амансыздарбы, ардактуу калайык. Семетей баяны көрсөтүүсүнүн бүгүнкү 13-чү чыгарылышы ичине абдан чоң маанини камтыган өзгөчө көрсөтүү болду деп эсептейм. Андыктан баарыңыздар жакын олтуруп, жакшылап кулак төшөп угуп туруңуздар. Мен болсо көрсөтүүнү баштадым. Ошентип кан кейинебиз Семетейге кыргыздын жайын айтып улантып жатат. Тетигил атаңдан калган кумайык, атаң өлгөндөн кийин боздоп калган, сыздап калган, көстү көргөндө ыркырап турчу эле Абыке менен бир аз үйреле. Ошол Абыке алдап кармап алгандыр каргыдан байкушту. Аңга алып чыгып ал десе албай жатып алгандыр. Манастын бардыгындай болбойт деп, бу көзүң кашайгыр оңбойт деп, камчыга алып байкушту камчылатып сабагандыр. Мына ошол кумайыкты айланайын балам, көрүп калсаң ала кел. Атаңдан калган ак шум карды колуңа кондура кел. Атаңдан калган жел маянды ала кел, айланайын жаныңа коштоп деп жалбарып дайындап жатты. Менен экең бейбактын бу ичинде нелер бар да нелер жок балам деп күйүп айтып жатат. Атаң тетигил бейжинден жарадар болуп келгенде күрсө жөтөлүп мага керес кылып мындай сөз айтты балам. Эр өлгөндө катынга төркүн жакын болот дейт. Сен бул жерге турбагының. Бул жерди сага Абыке, Көбөш, Алтарам менин инилерим жердетпейт. Таласка сени тургузбайт. Ошондуктан күйүктүн белин ашып кет, тетигил Темиркан атаңды көздөй качып кет. Ал жака баргының дагы тетигил колуңдагы Семетейди кыркып берип, чыбыгын кылып берип, ырымын Ысмайылга берип койгонуң. 12ге келгенде кыргыздын жайын угузарсың деп айтып атакең мени ошол ушул букарга кеткиниң деп айтты эле. Мына ошол керести ыйык тутуп мен букарга качып келдим эле. Тетигил чыйырды чоң энеңди көтөрүп, өзүм өтүгү жок мазычан өлбөйт экен курган жан, көлөчү жок мазычан көнөт экен курган жан деп ыйлап сыктап келип калдым эле балам. Деп жанагы Семетей бул жакта эмне жүрөбүз? Эл кайда, жер кайда? Качкын жүрүп ушул жерде элдин баарына шылдың болгон турбайбызбы деген суроосуна жооп берди. Андан кийин тетигил Бакай атаңды тап барганда деп Бакайдын жайын айтып берди. Бакай биз бул жака качып келе бергенден кийин кыйлай элдин баары сөз кылып артыбыздан куугун салып, буларга ким жардам берди дегенде Бакайды көрсөтүшүп баардыгы Бакайдын баскан изин тамандап, өзүн кое беришкен жамандап, Бакай менен бул Абыке Көбөш согушуп отуруп Бакайга тиш өтпөй, анан Бакай сени 12 жыл күтөм деп буларга бой бербей жашап тургандыр. Сен Бакайды тап балам деди. Андан соң эми жетим дагы угуп ал. Мен атаңды кантип жерге бердим. Мунун жайын айтып берейин сага деди. Мен атаңды жерге берерде тетигил Мисирди чалдырдым дейт. Эми Мисир Египетте туугандар. Ошол Мисирден 80 уста алдырдым дейт. Андан кийин эмне деген сөздү айтып жатат. Ушул Мисир деген сөздү жакшылап эстеп коюңуздар. Азыр кайра бул сөзгө кайрылабыз. Дагы жетим угуп алды. Эчкиликтин кара тоо, мелмелдеген кызыл зоо, таластын берки бетинде, кең колдун кыйгаш четинде. Кара зоо боорун ойдурдум. Кире турган эшигин жалгыз киши баткандай, ар жак жагын көөлөттүм, короолуу кой жаткандай. Үстү түшүп кетет деп, кара жер басса айкөлүм, эти чирип кетет деп, баягы кире бериш жагын бир киши баткандай кылып, наркы жагын абдан чоң бир короо кой баткандай кылып ойдуруп дейт. Анан үстү түшүп кетпесин деп ошол үңкүрдүн үстүнө дейт, баягы алтындан түркүп чойдурдум дейт да. Алтын жалатып анан кийин түркүк 60 жерине түркүк койдурат экен. Ичи сасып кетет деп эптүүлүктү билгиздим, үстүндөгү кара суу ичи менен жүргүздүм. Жана жетим угуп ал, жакыт таштан жардырдым, 60 уруу жерине жакыт көөкар аралаш чырак кылып жандырдым. Кокус чирип кетет деп жата турган жайына арчанын гүлүн салдырдым. Бир адамга белгиспей, белгисиз адам жүргүзбөй, кошой төштүк жакынга ыймандай айтып сырымды, кабылан Бакай абама ошонун баарын жашырбай айтып бердим чынымды. Атактуу уста алдыргам, атаңдын жатар сарайын кымбаттап жатып салдыргам. Баатырдын сөөгүн билгиспей, усталардын бардыгын караңгы түндө бардыргам.
төгөрөп билип калат деп айланасын чалдыргам. Желел чөмүн билгиспей, келип кетер чагында көздөрүн тегиз таңдыргам. Кайсы бирин айтайын, айланайын жалгызым, ушундай болгон санжыргам деп Манас атабыздын баягы жаткан жайынын сүрөттөлүшүн Семетейге айтып берди. Эми ушул жерден жанагы Мисир деген сөзгө кайрылып келели туугандар. Манас атаңды жерге коюу үчүн тетигил Мисирге чейин чалдырып, Мисирден 80 уста алдырып деп атпайбы? Мисир бул Египет экенин жакшы билебиз. Египетте пирамидалардын бар экенин жакшы билебиз. Пирамидалардын ичинде көрүстөндөр бар экенин жакшы билебиз. Ал көрүстөндөр сыртынан жалгыз адам баткандай болуп, баягы көрүнгөнү менен наркы жагы бир короо кой жаткандай кенен экенин жакшы билебиз. Анын баарысын телевизордон жана башка жактардан көрүп жүрөбүз туугандар. Барып да көрүп келгендер бар, караңыздар да. Эми ушуну менен Манас атабыздын жаткан жайынын окшоштугун караңыздар. Сыртынан жалгыз киши баткандай, наркы жагына короолуу кой жаткандай, андан кийин 60 алтындан чоюп түркүгө орнотуп, андан кийин баягындай жакут таштарды жардырып, ар бир түркүктүн башына жакут таштан койдуруп, ичи жарык болсун деп. Андан кийин Манас атабыз жаткан жердин баарысына жана усталарга айтып ташка чектирип, Алмамбет баш болгон бүткүл чоролорунун сүрөтүн тарттырып, тетигил Бейжиңге чейинки чабуулун жаздырып, ошол ташка чектирдим дейт да канекенебиз. Мына караңыз. Эми бул менен пирамиданын ичиндеги жана көрүстөндөрдүн окшоштугун байкаңыз. Жанагы пирамидадагы көрүстөндөрдүн баягы көрүнүшү менен Манас атабыздын жайы окшош болуп жатса, демек кылымдары жакында, убакыттары жакын. Бул биздин заманга чейинки канчанчы бир кылымдарда болгон окуялар деди пирамида. Ал эми Манас атабыздын дагы мүрзөсү ошого окшош болуп жатканы, демек кылымы ошол учурларга жакынбы деп дагы ойлоп кетесиң. Албетте муну биздин тарыхчы бир туугандарыбыз тастыктап, тарыхчы бир туугандарыбыз дагы изилдейт. Биз көрсөтүүнү уланталы туугандар. Ошентип анан Каныкей энең Семетейге Кыргыздын жайын дагы минтип айтып, улантып жатат. Эми муну мындай таштайлы дейт. Атакеңдин ушинтип жерге бердим балам. Бер жагынан баштайлы. Кармап минер буудан жок, карагылар тууган жок. Кең талас мага жер болбой, тууганым мага эл болбой, чалыры болуп көзүндө, чалгый болуп сөзүндө. Ары жок алтын арамды, уруучу кудай бир күнү уратко деп жүргөмүн. Бир чабуулду башыма салатко деп жүргөмүн. Казынам талап кетишсе, түймө чогу жетишсе, жетимим өсүп жетилип, элине карай келгенде алсыз болуп калат деп, колу кыска жер карап малсыз болуп калат деп. Көзүмдүн жашын төгүлтүп, көөнү келсе алтарам, ушу турган казынам такыр бузуп кетет деп, бир адамга билгиспей, бир кишиге туюуспай, бозола мунар көк зоого мелмилдеп жаткан көк тоого дейт, баягы Манастын казынасын алып барып бекиткенин айтып атат. Күндүзүндө жөн коюп, түндө үңкүр каздырдым, оозун көрсөң үңкүрдүн жалгыз киши баткандай, ар жагына үңкүрдүн 600 кой жаткандай. Секилетип, текчелеп, арча менен кыйдырдым, 7 күн тынбай жүктөттүм, Атакеңдин казына ал үңкүргө жыйдырдым. Белге калбай калсын деп, үстүндөгү карагум оозун көздөй уратып, аскадан ылдый куйдурдум. Эми Саякбай атабыздын вариантында мына ушул үңкүрдү каскан дөө балбандарды дагы Каныкей энең уу берип тынчтат. Мына ошол кишилердин дагы мойнумда каны бар менен балам. Бирок аларды эмне үчүн өлтүрдүм, анткени бирөө жарымга айтып койсо, бул казынаны да талап кетишсе, анда эле баягы балам малсыз калат, хандыкты ала албайт, кыргыз болсо мынтип Абыке көбөштүн алдында кубурайт деп ойлонгон балам дейт. Эми андан нары жана айтып кеттим эле, Бакай атаңды тап деп. Мына ошол Бакай атаңдын жайын мен айтып берейин сага деп, анан Бакай жөнүндө Семетейге маалымат берди дейт туугандар. Мен сиздерге аны дагы көркөм окуп бере берейин, жакшылап кулак төшөп туруңуздар. Аман барсаң таласка, ак сакалдуу карыя. Баягы Бакай атаң жөнүндө эми мен айтып берейин деп жатат. Жолугасың ошого, абаңдын жайын мен айтсам. Атаң Манас көк жалды ээрчитип жүрүп эр кылган, эр уулу менен тең кылган ошол Бакай карыя.
Атакең манас көк жалды, сайып жүрүп бак кылган, салып жүрүп там кылган, үзүлгөнүн улаган, чачылганын жыйнаган. Атакең менен камбакай эл шаркак турганда, куулачын теппеген кууда бүтүн калбаган, эрегишип чабышкан, элде бүтүн калбаган, куу найза кармап беттешкен, эрде бүтүн калбаган. Атакең бакай менен манас турганда, мына мындай болуучу дейт. Ак кула менен көк тулпар ушул экөө баспаган, жерде бүтүн калбаган, арыстан бакай улуям, айласы жетик шер ошол, о дүйнө кеткен атаңа жолдош болгон эр ошол. Айтканым жалган болбосо, атаң манас көк жалга барабар тууган шер ошол. Караңгыда көз тапкыч, капилетте сөз тапкыч, белиңе таңуу бел ошол балам. Белгилүү бакай эр ошол. Батасы журтту байыткан, кайранабан камбакай, эки көзү ириңдеп, көкүрөгү кирилдеп, тирүү болуп элде жок, өлүп кетип жерде жок. Көк жал манас өлбө деп куруп жүргөн кезидир. Куурагырдын сакалы өлбөй мынча жүрдүң деп, өз сакалын эр бакай жулуп жүргөн кезидир. Тилегим качан берет деп, жетимим качан келет деп улуп жүргөн кезидир. Кулунум эсен жолуксаң, кайраның бакай кан ошол, канатаң манас ордуна медер болчу жан ошол деп, бакайдын жайын Семетейге айтып берди. Анан Семетей балам, эми угуп ал. Мен сага баятан бир топ сөздү айттым. Бир топ жерди айттым. Эми кыргыз деген элди айтайын. Балам жакшылап кулагыңа түйүп ал деди. Мен айткан сөздү угуп ал деп, анан мына мынтип сөзүн баштады. Муну мындай таштайын. Кагылайын кулунум, калкыңдын жайын айтайын. Болуп келген кадимден салтыңдын жайын айтайын. Карларын аркайтып, калың журтка салт айтып, карынын сөзүн калкка айтып, көк сүлөөсүн кундуз бөрк, чалдары сыпа кыргызды. Айтылуу талас жеринде, аргын кыргыз элинде, ок саадагы белинде, калбүрөпкө жез канат, желдей күлүк ат минген, кызыл кыргак колунда, кармашкандын жолунда, балдары баатыр кыргызды. Кыймылдары шамдагай, келеңгер чачпак кең соору, келини сонун кыргызды. Өрүүдө үйүн оңдошкон, көчкөндө төөсүн комдошкон, кызылдан кийген күрмөнү, кыркалай таккан түймөнү, жаш кайыңдай буралган, тал чыбыктай суналган, жарагын алса жарашкан, кулачтап чачын тарашкан, ак калпак туу кызыл чок алганына жарашкан, кызыл беттүү кымча бел кыздар сонун кыргызды. Шалдыркан кисе байланып, жоо жарагын шайланып, касташкан калың жоо болсо, кара барчын айланып, темир калкан ботогур, уулдары баатыр кыргыздын. Бейкут болуп жайлаган, белдемчисин байлаган, кымыз менен айрандан кыңкылдаган балдарга, каймак менен сүт берип кыңырылып айланган кемпири сонун кыргыздын. Телегей тептегиз, жери жакшы кыргыздын, өзөгүн берген өз десе, эли жакшы кыргыздын. Атпай кыргыз көп арыгын, атаңдан калган эл ушул, талас менен сары өзөн, атпайдын жүргөн жер ушул. Сенин элиң кыргызда отормалдан жылкы көп, оолуккандан тынчы көп дейт. Баягы бу кыргызда жылкы көп болот. Анан баягындай оолукма, баягындай ал өпкөлөнгөн немеге караганда тынч момундар көп болот элдин дейт да. Соолуп жаткан уйку көп, жакасынан сырты көп, жашыгынан курчу көп дейт. Эми баягы жан баштап жатсаң сонунда деген ошондой эле бар экен да. Анан дагы жакасынан сырты көп деген сөздү баягы жака айылына караганда, түз жерине караганда тоо ташы көп деген сөздү айтып атат туугандар. Жан жыргаткан ырчы көп, элдеринде салты көп, карамалдан төөсү көп, карды салык бээси көп. Айры төөдөн нары көп, боз коёндон түлкү көп, борсулдаган күлкү көп. Жылкысынан кулан көп, жылмаңдаган жубан көп, жыргап жүргөн улан көп. Кеткенинен келген көп, базарынан кербен көп, бараң аткан мерген көп. Айбалтадан кылыч көп, айранынан кымыз көп. Атаңдын калкы кыргызга аңдыша турган шыбыш көп, карагай кайың чери көп, кабылан жолборс шери көп. Бу кыргыз мына мындай эл дейт. Анан бул жерде жакшылап
байкасаңыздар, аңдаша турган шыбыш көп дейт. Бул жерге, бул элге кызыккан душманы көп деген сөздү айтып атат да. Эмди угуп туруңуздар. Ак матадан манат көп, атадан калган санат көп. Өзөн суусу көп, өрдөк чүрөк куусу көп, калкылдаган казы көп, каз ойногон сазы көп. Арышы жок бечели көп, айтышканга чечен көп. Кайсы бирин айтайын балам, айтылбаган нечен көп. Адырынан тегис көп, арыгынан семис көп, жалкысынан эгис көп, жапан чыккан жемиш көп. Токоюнда арал көп, батпай жүргөн марал көп, маралатып май жеген, эчен мерген адам көп. Тектиринде теке көп, курбусунда кулжа көп, адырында аркар көп, адамында даркан көп. Адыр жер келет, ашуусу бийик бел келет, аркара жүрөт куюлуп, адырдан чөбү суюлуп. Арыздуу пенде наалыбайт, аркары адам тааныбайт. Будур жер келет, бурулуп өтчү бел келет, бугусу жүрөт куюлуп, будурдун чөбү суюлуп. Муңдуулар көрсөң наалыбайт, бугусуң адам тааныбайт. Бугунун бутун сыятып, бугуну кууп кетерсиң, бугуну кууп жетерсиң балам. Муңдуу болгон энеңди темир кандын шаарына тентитип коюп кетерсиң балам. Айланайын кулунум, айткан сөзүм унутпа, унутуп коюп сөзүмдү, экенеңди курутпа. Деп, мына мындай сөздү айтып, мына мындай кепти айтып, Каныкенең тетигил таласты көздөй Семетейди узатып жатат туугандар. Эми мындан наркы окуя кандай болот, кийинки көрсөтүүдө айтып бермекчимин. Бүгүн баарыңыздарга жакшылык тилейм, аман болуңуздар. Урматтуу көрөрман, ушул сиз көрүп жаткан ар бир көрсөтүү биздин бабаларыбыз жөнүндө улуу баянды калкыбызга жайылтып, айрыкча кийинки муунга айтып жеткирип берсек деген биздин аракетибиз. Жаштарыбыз тегин таанып, нарктуу өссө деген тилек менен жасалып жаткан эмгек. Бул ишке сиз дагы салым кошуп, экрандагы М-банк номерибиз аркылуу бизге колдоо көрсөтсөңүз болот. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Бизге сиздердин ар бир колдооңуздар чоң көмөк. Баарыңыздарга бабаларыбыздын руху ыраазы болсун жана баарыңыздарды Кудай жалгасын.